Саламатсыздарбы? Мен Бакирова Афина, Бишкек шаарынын тургуну болом. Менин уулум Айтегин 2005 жылы туулган. Ал 2009 жылы ойноп жүргөн жеринен башынан оор жаракат алып, анан жергиликтүү врачтардын көрсөтмөсү менен Жал ооруканасына барып УЗИден өттүк. Ал жерден башын таптаза деп чыгарып берди. Бирок уулумдун кусканы токтогон жок. Ошондон 1 жылдай убакыт өткөндөн кийин кайрадан невропатологко барып, анын көрсөтмөсү менен жалдагы томографиядан өтүп келдик. Томографиядан өткөндө уулумдун башында киста бар деп чыгарып беришти. Ошол күндөн тартып уулум врачтардын көзөмөлүндө болуп, оор дарыларды ичип, уколдорду алып, жалаң ушул оорукана укол менен жашап калдык. 5-6 жылга чейин уулум абдан көп дарыларды ичти, көптөгөн ийнелерди алды. Акыр аягындаийнеден ушунчалык жалкыгандыктан такыр ийне сайдырбай, 3-4 кишилеп кармап жатып араң сайдырган да учурлар болуп жатты ооруканада. Ошондон кийин мен дарылануунун башкача ыкмасын изденип, Темшиге бардым. Анын дарыларын да ичирип көрдүм. Андан кийин дагы бир табып апага бардык. Анан 2018 жылдын кышында аябай катуу ооруп, бир 2 айдай такыр чыдабай калды. Анан ошол мезгилде Кубаныч байкенин дарегин угуп, биз кезекке турдук. 2018 жылдын 18 январында Кубаныч байкенин кабыл алуусунда болдук. Байке Айтегинди уулумдун тамырын кармап жатканда ушунчалык кейип, бүтөр бүткөнчө абдан мындай капа болуп кармады. Анан аягында менден дарыланасыңар деп бүтүм чыгарып, өзүнө кабыл алды. Биз 2-3 күндөн кийин Кубанычбек байкенин дарылануусуна келдик. Алгач сеансты көтөрө албайсыңар деп кайнак суу менен кайнак сууну үйдөн ичирип баштадык. Байкенин кайнак суусун ичип атканда уулум ушунчалык ооруган жерлеринин баардыгы козголуп, чыдай албай төшөктүн үстүндө чимирилип, 1 айга жакын аябай кыйналды. Анан 1 айдан кийин кабыл алынды. Ошол күндөрдө ал жерден да отура албай аябай ооруп кыйналып, Кубанычбек байке отурбастан ордунан турган бойдон дем салып, ошол жерден уулумду эс алдырган учурлары болду. Арадан бир топ 1-2 ай өткөндөн кийин кайрадан 3-чү дарылануусуна келдик. Бул 1 сеанс 14 күн болуп эсептелинет. Ошондо 1 жылдын ичинде 14 күндөн 3 жолу дарыланды. Дагы 1 жылдын ичинде ошол башындагы кистасынан таптаза айыкты. Анан ашказан ооручу аябай, ашказаны айыкты. Андан сырткары гайморити бар болчу, гайморити дагы айыгып кетти. Ошондон кийин уулум спортко катышып баштады. Кубанычбек байкенин уруксаты менен катышты. Дайыма байкенин кеп кеңешин алып жүрдү. Бүгүнкү күндө болсо 18ге чыгып студент уулум. Азыркы күндө кыргыз тилине, кыргыздын сөз өнөрүнө аябай кызыгып, ушул тарапка кызмат кыла тургандай болуп кызыгып жүрөт. Мен Кубанычбек байке менен Салим эжеге ушунчалык ыраазымын. Уулум ооруган 6-7 жыл аралыгында мен өзүм жалгыз калдым десем да болот. Себеби дегенде уулумдун жанында жалгыз дайыма мен болчумун. Анын ооруганын мен гана көрчүмүн. Атасы кечинде жумуштан келгенде, баягы баласынын көңүлү ачылып оорубай калчу дагы, ал анча көрбөй калды ооруганын. Ошол мезгилде мен кимдир бирөөгө ушунчалык бугумду айтып, ыйлап алгым келчү. Анан Кубанычбек байке менен Салим эжеге жолукканда мен үстүмдөгү бир оор жүктү ушул адамдарга өткөрүп бергендей болуп, ушунчалык жеңилдедим, ушунчалык эс алдым. Мен бул адамдарды Кудайдан адамзатка белек болуп берилген асыл заттар деп билем. Кудай буйруса, Кубанычбек байке буга чейин 50 миңден ашык адамдарды дарылаган экен. Мындан нары дагы андан көп адамдарды дарылап, ак баталарга ээ боло берсин. Кубанычбек байке менен Салим эженин үй бүлөсүнө аманчылык каалайм, узак өмүр, бекем ден соолук, чексиз бакыт каалайм. Мен сиздерди ушунчалык жакшы көрөм, Кубанычбек байке, Салим эже. Бисмиллахиррахманиррахим. Маалымат берип аткан кызыбыз Афина аттуу карындашыбыз ушул өзүнүн баласы Айтегинди бизге алып келип дарылаткан экен. Ошол боюнча өздөрү кандай дарыланды, кандай шифа тапты айтып берди. Мен ошого толуктоо кылып, мага кандай диагноз менен келди эле, врачтар кандай диагноз коюлду, анан бизден дарылагандан кандай жыйынтык болду. Ошолор тууралуу айтып берейин сиздерге.
Бисмиллахиррахманиррахим. Мага келгендеги, мага чейин врачтардын койгон диагнозу боюнча арахноидеальная киста головного мозга деген экен биринчи диагнозу, экинчisi двухсторонний гайморит деген. Ушундай диагноз менен дарылашкан экен врачтар. Бул жигит өзү 5 жашынан эле ооруп жүргөн экен. Менин койгон диагнозум врачтардын диагнозу менен бирдей эле болду. Мага деле ошондой эле маалымат болду, тамырын кармаганда. Анан кийин бул жигит 12 жашында келди мага. 12 жаштагы баланын салмагы 85 килограмм экен. Аябай толуп кеткен, шишип кеткен, ар кандай питаниядан нарушение болгон, мүмкүн туура эмес дарыларды ичкен. Айтор ушу мага келгенде 12 жашар баланын салмагы 85 килограмм. Анан биз дарылоого кабыл алдык. 3 курс лечение алды бизден дарылоо. Андан кийин Кудайга шүгүр шифа таап айыкты. Салмагы өз ордуна келди. Мына Кудай таалам буйрса быйыл 6 жыл болуп атыптыр. 6 жылдан бери дагы деле менде учетто турат. 6 айда, 1 жылда сөзсүз түрдө келип көрүнүп текшерилип турат. Ден соолугу чың, мурда ушунчалык башы катуу ооручу экен, түнү менен уктай албай ыйлач экен мага келгенге чейин. Ушундай көп кыйынчылыктарды көрүп ооруптур. Менден дарылангандан спортко катышып, жакшы ийгиликтерге жетип, жөнөкөй эле спорттун туура эмес, жанагы бой без правила дегенге түшүп, ошол жерден биринчи орунду алып келди. Бул Кудай Тааланын кудурети. Ошондой диагноздон кийин, ден соолугу чың болгондон кийин анан спорт менен машыкканга уруксат болду. Мен ошо бир жолу эле жеңишке барып келгенден кийин улум болду, токтот дедим. Ушуягына шүгүр дейли. Эми да бирөө мушташса, анан башыңды мен араң оңдогон жерин кайра жарып койсо, анан эми оңдой албай калабыз деп. Анан футбол менен башыгып атат, азыр окуп атат, ден соолугу чың, бой өскөн. Азыр 18ге чыгайын деп калыптыр. Эгер 6 жыл болсо, 12 жашында келген, азыр 18ге чыгып окуп атат, ден соолугу чың жүрөт. Буга дагы Аллах таалам шифасын берди. Бардык мактоолор бир гана Аллах татыктуу. Бир гана Кудай Таалам бардык алкыштарга, шүгүрлөргө Аллахым татыктуу. Мен Кудайга шүгүр деймин, Кудайга тооба деймин. Ушундай уурулуу бейтап адамдарга Аллах Таала мени себепкер кылганына эле ыраазымын Аллахыма.